Так, түз эфир. Түз эфир, түз эфир. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так. Сейчас я еще отмечу людей. Так, саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдончулары. Биз Замир экөөбүз жаңы проект баштадык. Ошол проекттини Замир Жоошев экөөбүз проект баштадык. Ошол проекттини биз деген экөөбүз биргеликте бүт эси бийлик анан МВДнын чоңдору, министри баш болуп, ГКМБныкы, соттуку, прокуратураныкы ачыктабай иштерди мындай эме карабай, мыйзамсыздыкты карабай атса, биз өзүбүз ушундай айла жоктон бизден ушундай программа менен чыкмак болдук. Бизден программа менен чыгып туруп, ушу атайын өзүнүн проектибизди атайын жасап атабыз. Ошол проекттин негизинде биз деген элдин астына толугу менен чыгып, толугу менен айтып, кандай иш, мыйзамсыз иштер болуп атат. Бул бир. Экинчиси, эмне себептен мунга түрткү болуп атат. Экинчиси, үчүнчүсү, эмне үчүн бийликтегилер же ошол эле чоңдогулар ошону карабайт дегенди элдин астына көрсөтөлүп атабыз. Фамилияларын сразу биз сүйлөштүк. Фамилияларын, аты жөндөрүн, соттордун фамилияларын, төргөчүлөрдүн фамилияларын, утверждающий прокурордун фамилияларын бардыгын элдин астына силерге чыгарып беребиз. Азыр эми Замир кирет буюрса, мына Замирге азыр запрос жөнөтөйүн. Мына келди Замир, запрос одобрить. Все, мына Замир да кошулуп атат. Кудайым буюрса угулуп атат болуш керек. Заир, слышно, да? Ассаламу алейкум, Замир, кандайсың, жакшысыңбы? Азыр сен эфирге киргенче мен атайлап эртерээк айтып койдум. Замир экөөбүз өзүбүз проект ачтык. Атайын ушундай проект ачып атабыз. Все обо всем и о ком деген бир жакшы проект ачып атабыз экөөбүз. То есть биздин проектибизде биз бүт болгон мыйзамсыздыктарды айтабыз. Ошондо фамилияларын, төргөчүнүн фамилиясын, бүт барын айтабыз деп туруп экөөбүз ушундай проекттин жасаганыбызды мына элге астына жарыялап бердим. Анан азыр биз бүгүн негизи экөөбүз сүйлөшкөн боюнча, өзүнүн проектибиз боюнча биз Эмаком компаниясы боюнча сүйлөшөлү дегенбиз. Туурабы, Замир? Ошол Эмаком компаниясы эмне себептен бүгүнкү күнү ушундай акыбалга түшүп калды? Ким үчүн түшүп калды? Кайсы бандиттердин аркасы менен 7,5 миллионду урдап, анан ушуларды ушундай нөлгө түшүргөндү жөнүндө айтып берели деп ойлонуп мындай даярданып отурсак, бирок бүгүн биздин коллегабыз Кубанычбек Туманов беле, Туура, Кубанычбек Туганов деген биздин коллегабыз, действительно кыйын адвокат, мыйзамды жакшы билген, кыйын адвокат, мындай пробивной адвокат. Просто жакшы нерселерди айтыш керек да бул жигит боюнча. Жаман нерселерди бул жигит боюнча айта албайбыз, туурабы? Өзүнүн ишине так жүргөн жигит.
Бирок ошол бүгүн эми биз түшүнүп атабыз аны. Ал адвокат, ал өзү адвокат, ал адвокаттын кесибин кылат. Биз деле ошону кылабыз. Биздин өзүбүз жактабызда жүргөн адамдардын биз кандай болбосо да биз ошолордун таламын талашыбыз керек. Кубанычбек Туманов дагы таламын талашып, мына бүгүн ошол Алена Фоя деген жигит тууралуу трехкратный чемпион мира, Кыргызстандын желегин көтөрүп, кикбоксинг боюнча Кыргызстандын желегин көтөрүп жүргөн жигит боюнча, анын келинчеги боюнча биздин коллегабыз бүгүн пресс-конференция чыгып, анан ошол пресс-конференцияда бүт толугу менен айтыптыр. Бирок кичине туура эмес маалыматтарды же мындай эми коллегабыз адвокат, ал өзүнүн таламын талашат да өзүнүн клиентин. Ошон үчүн ошол клиенттин эмесин айтты. Бирок ошону тактоо иретинде биз бул иш боюнча мына экөөбүз тең адвокат болуп атабыз. Бул иш боюнча мына Замир ар бир ошо биздин коллегабыз айткан доводдоруна мындай фактура катары, материалдар катары толугу менен мына азыр айтып берели. Мына Замир азыр 30 киши эфирде, бизди экөөбүздү азыр 30 киши карап атат. Анан ушу эфирдегилерге бардыгына чоң салам айтат элем. Дагы поделиться кылып койсоңуздар, лайктарды койсоңор же поделиться кылсаңар, бул деген аудиторияны чоңойтуп алат деген. Биз кече дагы Замир экөөбүз айттык. Биз бул максатыбыз бирөөнү каралоо эмес, сотторду каралоо эмес, төрөгөчүлөрдү каралоо эмес. Биз мыйзамдыкка үйрөтүү, төрөгөчүлөрдү үйрөтүү, сотторду, прокурорлорду үйрөтүү деген максатта чыгып атабыз. Ошондуктан мына мен эми көп тияк буягын айтпай эле коеюн. Замир, бүгүн азыр бул иш боюнча тууралуу жана пресс-конференцияны көрдүң да. Ошол пресс-конференция боюнча, ошол иштин жагдайлары боюнча толугу менен сен айтып берсең жакшы болот эле. Кутман кеч, урматтуу мекендештер. Эми мына болушунча кыска айтып берейин. Азыр бир күйөөсү, аялы бизге кайрылышкан. Себеби алар деген буга чейин жолдо, ушул Советский көчөсүндө, Абдырахманов көчөсүндө өзүнүн автоунаасын айдап бараткан кезде ошол жол кыймылынын дагы бир катышуучусу Элиза аттуу айым экөөнүн ортосунда мындай жолдо конфликт пайда болуптур. Көрсө булардын именно ошол биз жактап аткан Урмат аттуу жарандын жана Элиза аттуу аялдын, келиндин ортосунда мурдатан эле тиги Орусиянын аймагында пайда болгон пикир келишпестиктери бар экен. Анан жолдо бири-бирин көрүп калып, ошол биз жактап аткан, биз кызыкчылыгын коргоп аткан жарандардын кеби боюнча, сөзү боюнча, эми биз ал окуяда болгон эмеспиз, ошол сөздөрдөн жана иштеги далилдерден чыгып айтып атабыз да. Бул келин тийише баштайт, анан ошентип жол талашышат, анан көңүл бурбай кете беришет. Ошентип барып тактап кетейин бул жерде, Замир кечирип кой. Бул келин ошо Дордой базардан чыгып баратып эле, булардын аркасынан ээрчийт. Анан Советский менен Московскийден өткөндөн кийин Баканбаева жетпей, наоборот, встречныйга чыгып алып туруп, астын мынтип тороп баштайт. Ошол жагын просто тактап кетейин да. Туура, абдан туура кылдыңыз. Анан Карла Маркса көчөсүнө барганда булар Урматтын жанында келинчеги жаткан болот, себеби боюнда бар. Жатып алып баратканда, анан тиги Элиза аттуу айым байкаган эмес го, аялы жанында бар экенин. Аял жанында бар экенин байкабастан ошо тийишкенин улантып берген. Анан аял айтат: "Токтой турчу му четке, балким өтүп кетер" деп туруп, унаасын токтоткондо тиги аял өтүп кетпестен артына туруп алат. Башка кишилер өтүп эле, башкача айтканда, булар машина менен жолун тороп туруп алган эмес. Өтө бере турган жолдо орун калган да, линия полоса. Сенде сүрөттөр, видеолор бар, ошону көрсөтө аласыңбы азыр? Мына азыр мен көрсөтөм. Мына азыр ак түстөгү Lexus үлгүсүндөгү машина, бул деген ошол келиндин, Элиза аттуу келиндин машина. Бер жакта байкасаңыздар, Toyota East өтүп баратат. Дагы азыр видео көрсөтөйүн. Мына машиналар өтүп эле атат. Бул конфликт болгондон кийин окуя, мына
урмат тигинде кепка кийип турат. Бул келинчеги тишин кармап, оозун кармап турат. Себеби ушул жерден түшүндүрө кетейин. Эми тиги муна айдап бараткан аял ошол Элиза деген айым. Эмне үчүн бул урматтын аялы оозун кармап турат? Себеби мына урмат машинасын четке токтоткондо тиги аял өтүп кетпестен, бул жерде мындай конфликтти дагы да өрчүтөйүн деген ою барбы, айтор токтоп артына туруп алганда урматтын келинчеги оң жагынан түшөт дагы, машинадан түшүп тиги Лексуска барат. Барып, пассажирский жагынан терезеси ачык турган экен, эмне бизди кубалап атасың, эмне бизди кысып атасың деп Элиза айымга кайрылат. Кайрылганда сөгөт, кыска айтканда сөгөт экен. Андан улам баягы эмоция калтырып, аял киши айдоочу жака өтүп барат. Өтүп барып эшигин ача коюптур, туура эмес кылыптыр. Ошондо эле баягы конфликт болуп аткан учурда мондай телефону менен оозго чапкан экен, 4 тиши сынып калган. Мына 4 тиши сынып калган. Стоматологдо жасаткан кийин. Ошол учурда мына күйөөсү келип калат дагы. Жок, мен адаштым. Бул чапкандан тигиге мындай күч колдонойн дейт да, баягы ответка кылып. Анан жатып калат үстүнө. Жатып калганда урмат келип, аялын тарта баштайт. Кой деп ажырат. Ошондо мына күбөлөр келип мына видеого тартып аткан учуру да ажыратыпчы. Анан эми мына конфликт болду. Болгондо Элиза айым күйөөсүн чакыра калган экен. Күйөөсү жана айткандай эле кикбокс боюнча чемпион, көбүңөргө белгилүү. Трехкратный. Ален Афойо деген Кыргызстандын жараны. Ошол келе калып, урматтын айтышы боюнча ошол жерде өзүнүн баягы кесипкөй приемдорун кикбоксингде колдонуп, мына тишин сындыра коет да. Көрүп атасыздар, тишин сындыра коет, жаагына залака келтирет. Анан мына кийин Инстаграмда өзү деле аны подтверждать этип, Ален Афойо Инстаграмында жазып атат. Мына көрсөңүздөр, Афойонун Инстаграмы. Совет тем, кому за 30, улыбайся, пока есть зубы деп тиишип, маскаралап жазган жери. Кийинки сториси. Жаль, что только зубы ему выбил. Держись, братан, деп жазып атат. Мына ошентип өзү подтверждать этип атат, өзү бекемдеп атат. Чындап эле бул урмат аттуу жарандын бети жагына соккуларды жиберип, ушундай ден соолугуна залал келтиргенин өзү подтверждать этип атат. Эми андан ары эмне болду? Андан ары эки тараптын конфликтке тилекке каршы токтобостон бири-бирине арыз жазышат. Бүгүнкү күндө мына Ален Афойонун аялы ушул урматка жана аялына чара көргүлө, каматкыла деп арызы бүгүнкү күндө Октябрь роудусунда каралып атат. Урматтын арызы боюнча Ален Афойого айып угузулган. Ден соолук хулиганство статьясы боюнча бейбаштык. Эми теги 4 тиши сынган урматтын келинчеги, урмат мырзанын келинчеги, алда арыз жазып, алда каралып аткан учур. Эми биз мына ишке конфликт болгондон кийин катышкан жокпуз. Көп убакыттан кийин катышып баштадык. Анан биз мындай эки тараптын оюн угуп, баягы койгула, эми бул жерде урушуп талашкандан эмне пайда? Элдешүүлү алгыла деп медиация деп коет, баягы элдештирүү процедурасын баштап аракет кылдык. Айттык, элдешип алгыла, эмне кыласыңар, убактыңарды кетирип, бири-бириңер менен бул жерде соттошуп, тергөөгө убактыңарды кетирип депчи. Бирок тиги тарап Мына как раз Кубан да келди, биздин коллегабыз да келди. Ошо коллега көбүнчө биз деген айттык, Кубан деп, мен да айттым, сен да айттың. Эми бири-бири менен эметели, мындай катып эметкен жок, элдешип алалы, бүтөлү десек, Кубан өзүнүн эле коллегабыз, ну, ваши предложения деп монткенден кийин мен ошондо Кудай айтып кой дедим, предложение жок, бүт мыйзам чегинде болсун деп. Эми мына бүгүнкү күндө ошол Ален Афойонун келинчеги бүгүн пресс-конференция беришиптир. Биздин кесиптештер менен бирге Акипресстен пресс-конференция берип, көрүнүп атат. Биз видеосу да бул
Көрүнүп атат. Биз деген чыкпайт болчубуз бул боюнча. Мына өзүлөр эметип койсун. Попросил никого не уезжать и оставаться до приезда милиции. Мой муж приехал примерно через 15-20 Бул минут. пресс-конференция YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Урмат мырзанын сүрөтүн да коюп алган, бүт коомго көрсөтүп, мына ушул киши деп. Анан айтайын дегенибиз эми бул жерде айтып атышат, ошол конфликт учурунда бул Эли Зайымдын да боюнда бар экен. Мындай баштапкы сроктор окшойт. Курсагымдайча айтканда көп чыга элек экен да. Экспертиза жөнүндө айтып берчи. Мына бүгүнкү күндө булар айтып атат, биздин коллега чогуу айтып атышат. Боюнан түшүрүп койгон, ошол күйөөсү менен аялы күч колдонуп, натыйжада боюнан түшүрүп койгон ошол экөө. Ден соолугуна оор зыян келтирген үчүн буларды камашыш керек, буларды жоопко тартыш керек деп атышат да. Эми макул, мына экспертиза дайындалыптыр. Тергөөчү тарабынан буга чейин ден соолугуна оор залал келтирилген, боюнан түшүп калган себеби деген корутунду бериптир эксперттер. Эми мына силерди көңүл бура турган жагдай, ошол боюнан түшүү ушул Урмат мырзанын жана келинчегинин иш аракетинен улам келип чыкканбы деген суроо жарылат да. Анткени баягы следственно-причинная связь деген түшүнүк бар да. Болгон натыйжа менен аны байланыштырган кандайдыр бир кылмыш иш аракет барбы, жокпу? Ошол суроого эксперт жооп бербеген экен биринчи корутундусунда. Кийин тергөөчү дагы корутунду дайындаптыр. Эми караңыздар, ошол биринчи корутундуда айтылып атат. 24 октябрь 23 жылдын 24 октябрынан 3 ноябрына чейин 2 жолу стационарное лечение алып, ушул Эли Зайым больницага жатыптыр. Биринчисинде ден соолугунун абалы канааттандырарлык деп, угроза жок, уже боюнан түшүп калууга угроза жок деп туруп, врачтар үйүнө жиберип атышат. Үйүнө жибергенден кийин ошол эле күнү кайрадан Эли Зайым ошол мамлекеттик больницага келип түшүп атат. Ошондон кийин гана боюнан түшүп калып атат. Эми корутундунун өзүндө так көрсөтүлүп турат да, мынтипчи: 30 октября в 16 часов после сильного психоэмоционального стресса, со слов после разговора с адвокатом по поводу обвинений по отношению к мужу, появились обильные корутундуда. Эми караңыздар, бул жерде эмне деп айтылып атат? Эмненин айынан стресс болуптур? Адвокаттан, өзүнүн адвокаты, күйөөсүнүн адвокатынан угуптур да, жаман кабарчы. Күйөөмдү баягы Урмат мырзанын, Урматтын тишин талкалай койгондугу үчүн айып угузушат экен деген маалыматты уккандан кийин стресс болуп больницага түшүп калыптыр. Демек, баягы чырдын айынан эмес, бул жаман кабардын айынан стресс болуп боюнан түшүп атпайбы? Анан эмне үчүн буларды азыр каматабыз, ушулар боюнан түшүрдү деген маселе болуп жатат. Биз таң калып атабыз да. Биздин кесиптешибиз эми юрист, кесипкөй адам. Ал түшүнүш керек, корутундуну көрүп туруп элечи. Демек, мындай түздөн түз болгон конфликт менен боюнан түшүп калуунун ортосунда түздөн түз байланыш жок экен деш керек да. Бирок ага карабай эле кетип атышат да, ушул каматабыз деп. Канат байке, да кандай маалыматтарыңыз бар бул иш боюнча? Комментарий окуп атат окшойсуз. Следствие. Мындай маалымат иретинде баягы жарандарга айтып коеюн. Негизи ден соолукка зыян келтирилген учурларда кылмыштын айынан ошол зыяндар дагы 4 деңгээлге бөлүнөт. Оор залал, анча оор эмес залал жана жеңил залал. Жеңил залалдын ошол 2 түрү бар. Биринчиси, эгерде баягы ден соолугуна келтирилген залалдын айынан адам 7 күн восстановление болсо да, 7 күнгө чейин. 7 күндөн көбүрөөк 21
күнгө чейин восстановление болсо, то есть баягы алган жараты калыбына келиш үчүн 3 жума убакыт өтсө, анда деген легкий вред, повлекший кратковременное расстройство здоровья деп, бул кылмыш кодексинин беренеси боюнча жоопко тартылат ошол залалды келтирген адам. Эгерде бирөөнүн ден соолугуна залал келтирип, ал залалдын калыбына келишине 7 күнгө чейин эле мөөнөт талап кылынса, мисалы бир жер сыйрылып калса, анда деген бул укук бузуулар жөнүндө кодекс бар. Ошол кодекс боюнча укук бузган адам жоопко тартылат. Бизде мына ушул иш боюнча биринчи корутундуда айтылыптыр. Урматтын келинчеги ошол Элизага жеңил жарат келтирген жана ал жеңил жарат 7 күнгө чейин мөөнөттө калыбына келүүчү жарат депчи. Эгерде тергөөчү укук мыйзам бузган, бул айым, анары айым деп бүтүмгө келе турган болсо, анда уголовный кодекс боюнча эмес, ошол укук бузуудагы кодекстин статьясы боюнча жоопко тартылат. Бул эми баягы жолдо баратып, жол кыймыл эрежесин бузган учурда ошол кодекстеги статьялар колдонгон сыяктуу эле соттолууну, судимости алып келбейт да өзү мененчи. Канат байке негедир катып калды. Интернет иштебей калган чыгар. Ошондой комментарийлерге көңүл чаптырып коеюн. Бул жерде Урмат мырзаны тааныгандар өз пикирлерин жазып атыптыр ал киши жөнүндө. Азыр биз кайрадан кирейли болбосо, урматтуу көрүүчүлөр. Катып калды Канат байке. Угулбай жатат Канат байке. Мону микрофонуңуз өчүк турат. Мына Канат байке эфирге кошулганга чейин кошулдуңуз окшойт, бирок микрофонуңуз эмнегедир өчүк турат. Анан мына бүгүн пресс-конференцияда биздин кесиптеш айтып кетиптир. Тергөөчү мыйзамсыз иш кылып, ошол иш боюнча азыркы күндө күбө катары өткөн Урмат мырзага, анын келинчеги Анар айымга
корутундуну берип коюптур, соттук медициналык экспертизанын корутундусун берип коюптур деп айтышыптыр да. Слышно меня, Замир? Угулуп жатат, О, угулуп все. жатат. Бул жерде эмне Эми баягы тергөөчү берип койгон эмес го дейм. Балким ошол жабырлануучубуз деген Элиза айым өзү мына көрдүңөрбү? Ден соолугума оор зыян келтирген жөнүндө далил мына деп туруп өзү жиберген болушу мүмкүн. Бүгүн мына пресс-конференцияда айтышыптыр да Канат байке. Бул тергөөчү берип коюптур күбөлөргө соттук медициналык экспертизаны депчи. Аны мен ойлоп атам да кантип тергөөчү берип коет. Балким ошол жабырлануучу өзү мактангансып мына көрдүңөрбү? Соттук эксперт менин ден соолугума оор зыян келтирген деп чыкты. Эми көрөсүңөр дегенсип балким өзү жиберип койгондур. Ушуну тактап коюшубуз керек экен. Просто Замир, тетиги эми основной тактап кете турган жер. Эми тиги чоң кызга, конечно, эми от души эле, конечно, баласынан эме айрылып калыптыр. Ал жагынан биз эмете албайбыз. Бирок ошол күнү больница жатып 7 күн жаткан, Жок. 7 күн жатып. Туура, мен да айта кетейин да. Биз ошол боюнан түшүп калыптыр, макул. Жаман иш болуптур деп көңүлдүү айттык. Мен мисалы шаардык сотто катышып атканда муну өтө кайгылуу көрүнүш катары баса белгилеп айтып кеткенмин. Бул эки тарапта тең мындай кандайдыр бир жоготуу, кандайдыр бир оор учурлар болгонун эске алып туруп, бир эле тарап жыргап, бир тарап кыйналып калбастан, экөөндө тең бар экенин билип туруп, биз башынан койгула, элдешип алгыла деп элдештирүү иш аракетин жүргүзүп атабыз да. Бирок тиги тарап болбойт атпайбы? Албетте биз моюндайбыз, эки тарап тең кандайдыр бир залалга тийген эки тарапка тең. Анан кийин бүгүн пресс-конференцияда абдан эметип төргөөчү тигиндей, Октябрьский роду мындай деп, аларда бездействие деп. Кандайча бездействие? Анын экинчи экспертизага биз берген жокпуз да, алар берип атышат да экспертизага повторный. Кайра экспертизалар сурап атат. Анан ошол экспертизалар келгенче токтолуп турат. Андан тышкары ошол башында ишти козгоп, Урматка каршы, Урматтын келинчегине каршы чыгарган тергөөчү, наоборот, аларга Аленов ошолорго жардам берип жүргөн жигит. Биз ошонун негизинде, наоборот, биз ошол тергөөчүгө биз отвод жазып атабыз да. А булар, наоборот, бул тергөөчү жаман тигиндей мындай дейт. Кандайча? Анан биякта адвокаты такие деп, Кубан, я с уважением, вот ты сейчас сидишь здесь, слушаешь, я тебе с уважением отношусь, ты один из сильнейших адвокатов, можно сказать. Ты парень очень крепкий, хороший парень. Но вот так вот нельзя на пресс-конференции, лучше говорить как есть. А вот так вот, если просто, я считаю, это неправильно. Но это твое мнение, это твоя работа. Эми бул, например, мен дагы биз Замир экөөбүз бул ишти алганда биз жагдайлардын баарын толугу менен карап чыкканбыз. Бул көрсө Новосибирскийден келаткан, еще Новосибирскийден келаткан ызы чуусу бар экен, ошол жерден. Анан бияктан уже бияктан көрүп калып, ошонун негизинде кетип атат. Эми бүгүнкү күнү экспертизалар жүрүп атса, экспертиза эчтек кылбай атат, булар Байке дагы техникалык себептерден улам түз эфирде катып калды картинасы. Эми мен бир жагдайды айтпай калыпмын. Ушул Анара айым биз кызыкчылыгын жактап жаткан жабырлануучу, ал кишинин да боюнда бар болчу да. Ошол учурдачы курсагы чоңоюп көрүнүп турган. Ошого карабастан жанагы телефону менен оозуна чагып айтып атпаймынбы, мына 4 тишин сындырган. 4 тишин сындырган. Көрүп атасыздар өзүңүздөр. Эми биз мындай адвокаттар негизи ушул эки тарап конфликт болгон учурда дайыма биринчи элдешип алууга мүмкүнчүлүк барбы деген суроону өзүбүзгө коебуз да, эки тарапты элдештирүү. Себеби соттошуу эч качан адам үчүн мындай пайда алып келбейт да. Бул оюм кандай ой? Соттошуудан адам убакыт кетирет,
нерв коротот, каражат коротот. Адвокаттын мисалы жумушу деле акча турат. Убакыт алтындай болгон убакыт өмүр кетет да. Соттошууга, ушул спорго, конфликтке адамга негизи бул кереги жок нерсе. Ошондуктан биз кайсыл гана ишти албайлы, эки мамлекет менен жаран тирешип аткан эмес. Мындай эки адамдын ортосунда болуп аткан тиреш болгон учурда сөзсүз элдештирүү, медиация мүмкүнчүлүгүн караштырабыз да. Ушуларды элдештирсек болобу деп. Ошондуктан биз бир нече жолу кайрылдык, айттык. Анан тиги Урмат мырзанын иниси дагы Алена Фойого жолугуп айтыптыр, элдешип эле албайсыңарбы деп. Анан айтыптыр, чоң суммадагы компенсация төлөш керек дегендей кылыпчы. Эми албетте бул да туура эмес да, тигилер туура эмес көрүп атат. Биз өзүбүз жабыр тартып атсак эмнеге акча төлөйбүз деп. Чоо жайы иштин ушундай болуп атат бүгүнкү күндө. Эми биз бул прямой эфирге чыгып бүгүн муну айтуунун кажети деле, зарылчылыгын деле көргөн жок элек. Бирок мына кесиптештерибиз пресс-конференция берип, бүт коомчулукка чыгып атканда, биз кызыкчылыгын жактап аткан жарандар күйүп атат да ичиненчи. Мына карабайсыңарбы, бизди баарына жаманатты кылып атат. Силер айтып койбойсуңарбы бизди коргоп мындай чынчыл сөздөрдү, калыс сөзүңөрдү деп атат. Биз ошого мына айтып отурабыз. Биз негизде мындай буну чыгара турган оюбуз деле жок болчу, бирок биздин кесиптешибиз анан бүгүн пресс-конференция барып эле эметкенден кийин ошондон кийин айла жок, биз да ошонго чыкканга мажбур болдук. Эми менин оюмча Канатбай эке, интернетиңиз начар болуп атат. угулбай Абдан атам да. начар угулуп атат. Угулбай да. Угулбай калып атат. Эмичи Wi-Fi'га уланып алышыңыз керек. ошо Wi-Fi'дамын как раз. Эми угулдубу? Эми дагы бир маселени козгой кетейин да, мына сотто биздин кесиптешибиз тилекке каршы Кубанычбек Туманов вот эти преступники деген сепчи ушундай бармагы менен көрсөтүп сүйлөйт да. Бул да туура эмес. Бул эч качан элдешейли, келгиле тил табышайлы деген тараптын позициясы эмес да, кылык жоругу эмес. Мен дайыма мисалы господин Афойо, гражданин Афойо деп айыпталып атса дагы Урмат мырзага келтирген ден соолугуна Алена Афойого хулиганство беренеси менен, бейбаштык беренеси менен ошол соттолуп атса дагы мына айыпталуучу, мына кылмышкер деген жокмун да мен. Гражданин Афойо деп кайрылам. Себеби биздин максатыбыз ушул сөздөн да билинип турат да, биз мүмкүн болсо элдештирейли деп атабыз. Эки жаранды эмне кылабыз? Бирин ошол Афойону судимый деген статуска жеткирип эмне кылабыз? Бизге андай кереги жок. Биринчиден биздин ошол биз жактап жаткан жаран Урматка жана анын келинчегине бул нерсе кереги жок чындыгында. Ошонун бардыгын биз наоборот жакшы эметип атсак, наоборот тигилер күчөтүп атат да. Милициялар жамандап, булар ушундай пресс-конференция чыгып жамандап, монтуп көргөзүп, баарын эметип, элдин баарын кууруп. Тогда ты закончи полностью, Замир, сен эле бүтүрчү муну, что-то жакшы болбойт атат окшойт. Угулуп атабы же угулбай атабы ошону такыр болгону. Угулуп атабы эми? Эми угулуп атат. Ошо биякта кичине сотубуз кичине сет болбой атат окшойт. Эми ошону менен биз деген ушуну аяктайлы. Биз өзүбүздүн кесиптешибизди жамандаган жокпуз, бирок мен эми 24 жылдан бери адвокат болуп жүрүп, адвокаттын эң жакшы жери
эң выигрышный жери когда мындай өтө оор кылмыш эмеске келип мындай эмеге алып келип эми болуптур деп туруп эметкен бул эң жакшы нерсе. Бүгүн болсо биз ошо кой болуптур эми кызылуук болуптур, биз деле кечиришели, тигилер кечиришели деп айткандын ордуна бизди кайра пресс-конференцияга ошо урматтуу бизди жактообузда жүргөн жигитти, анан тиги аялын групповой особо тяжкие преступления деп туруп демеле ошонго алып баратышат. Мейли, анда мейли. Мыйзам чегинде бүт иштерди көрөлү. Мына соттук териштирүү болуп атат. Соттук териштирүүдө айтсын. Биякта булардын эптеп эле кесепети урматты каматыш керек. Анан урматты каматкандан кийин анан ошол жакта сүйлөшөт. Анга чейин анткени Афояны каматкан деп туруп ошол жактан ошондой чоң ызычуулар болуп атат да. Эми ошону менен эфирди, наверное, бүтүрөлү, Замир. Анткени деген биз деле муну менен чыгалы деген оюбуз жок болчу. Бул ишти сот териштирүү болуп атканда соттун териштирүүсү менен жүрөлү деген оюбуз бар болчу. Эми бүгүн мындайча айтканда булар өзүлөр биздин оозубузду тынып алды. Ошондуктан урматтуу Facebook колдонуучулар, биз Замир экөөбүз ушу жаңы проект ачтык. Ошол проектини колубуздан келишинче күндө чыккан аракетин кылабыз. Ар бир иштин жагдайларын төргөчүнүн атын, прокурордун атын, утверждать этип берген прокурордун атын, карап аткан соттун атын бүт барын ачыктайбыз. Өзүнүн мыйзамсыздыкка алган чечимдердин бардыгын биз ачыктайбыз деп. Анткени бизде дагы андан тышкары Бишкек шаардык сотунун жана 1-Май район сотунун мера пресечениясы боюнча мыйзамсыз иштер кылган 1-Май район сотунун төрагасы кандай мыйзамсыз иштердин баарын кылган ачыгы менен айтабыз. Туурабы, Замир? Ошон үчүн ар бир момундай эфирлерибизде, ар бир эфирде деген биз бирден бирден иш айтып туралы. Ошону менен биздин каналдарыбызга катталгыла. Facebook каналыбызда, менин каналымда мына азыр олтурасыңар. Замир Жоошев деген Facebook каналымда катталгыла. Замир Жоошев деген YouTube каналымда катталгыла. Менин YouTube каналымда катталыңыздар, жана бизди күтүп туруңуздар. Биз Кудайым буйрса, эми биз профессиональный журналисттер эмеспиз, биз профессиональный адвокаттарбыз. Бирок ушинтип элге жеткизип бергендин аракетин кылып туралы. Туурабы, Замир? Туура, мен айта кетейин, биз кече дагы бул жөнүндө мындай кеңири айттык эле. Биз эми ойлонуп, келиңиз Канат байке, мындай жакшы азыр замандын жетишкендигин колдонуп, мына түз эфирге чыгып, биз мындай ушундай форматта, талкуу форматында жөн эле акыйкатсыздык көп, адилетсиздик көп, соттор жаман иштейт, тиги бул дей бербестен, андай эми жерлерде бардык жерде эле айтылып атат. Сот иштебей атат, акыйкатсыздык деп көп айтылат. Бирок биз мына кесибибиздин дагы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, биз иш жүзүндө өзүбүз катышып жүрөбүз да. Ошондуктан конкреттүү иштердин примеринде, үлгүсүндө мына көрсөтүп, көрдүңүздөрбү, мына иш боюнча бул мыйзам талабы аткарылбай атат. Бул жерде далили жок, бул жаранды соттоп атат деп конкреттүү примерлер менен көрсөтүп, ушул талкуу форматында түз эфирлерди алып барайлы деп атабыз. Максатыбыз биринчиден бул аркылуу элдерге укуктук агартуу жагынан иш жүргүзүү, правовое просвещение, мыйзамды жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен болушунча айтып берип, үйрөткөнгө аракет кылайлы. Практика негизинде. Практикага негизинде, туура, практикага негизделген түрдө. Экинчиден, мына соттук реформа жүргүзүү бул мамлекеттин багыттарынын бири. Күч органдарындагы реформа, өзгөрүүлөрдү, мүчүлүштүктөрдү жоюп, жакшы жак өзгөрүүлөрдү кылайлы деген бул мамлекеттин сөзсүз багыттарынын бири. Биз эми ушул конкреттүү каталарды көрсөтүп турсак, конкреттүү мыйзамсыз судьялардын атын, мисалы, конкретно да, мындай жөн эле жүйөсүз эмес, жүйөлүү негиздеп туруп айтып турсак, сөзсүз жогору кызматтагы адамдарга жетет, алар эске алат жана андай судьялардан
сот системасын тазалайт мисалы, же болбосо күч структураларын тазалайт. Ал жерге татыктуу адамдарды коюшат. Жакшыларын да айтып турабыз биз, сөзсүз. Муну судья адилеттүү иш кылды, биз таң калдык деп мисалы айтып турабыз. Ошолор дагы сөз көтөрүлө берет деген ойда. Ушундай максаттар менен түз эфирлерди жүргүзүп турайлы деп атабыз. Силердин колдооңор менен албетте. Ошон үчүн катталгыла, биздин YouTube каналдарыбызга катталгыла, менин жана Замирдин YouTube каналдарына катталгыла, Facebook каналдарыбызга катталыңыздар. Эми азыр Замир экөөбүз TikTok'ту да освоивать этип атабыз, анан TikTok каналдарыбызга дагы катталгыла. Эми ошону менен биз өзүбүздүн түз эфирибизди токтотолу. Жакшы болуңуздар. Бейпил түн бардыңарга. Ассаламу алейкум. Жашасын Кыргызстан, алга Кыргызстан. Плохой мир лучше, чем хорошая война, дейт. Ошондуктан тынчтыкта жашайт. Немножко по-другому там. Может быть, да. Да, немножко по-другому. Там хрупкий мир лучше, чем богатая война. Да, и дагы бар экен. Бирок мына интернетте азыр тактап атам, лучше плохой мир, чем хорошая война дегени да бар экен. Эми айтайын дегеним, тынччылык болсун, мүмкүн болсо бирөө менен араздашпай, тил табышып, тынчтыкта жашаганыбыз. Арсен Бекмырзаев постоянно биздин клиенти, эми мен мындайча айтканда подписчигим. Азыр айтып атат, азыркы бийликтен реформаны күтпөй эле койгула, сот, күч структурасынан реформа болбойт деп. Эми биз деген болбогонун биз эми болбой деп айта албайбыз, бирок момундай түз эфирлер, момундай эмелерди кылсак элдин баары кайда барат? Баары көч жүрө түптөлөт. Ошондуктан ассаламу алейкум, жакшы болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызстан алга. Выключайся.